Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Сак саламатта, жакшы эс алып турдуңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз класстан тышкаркы окуу сабагынан өтөбүз. Сабакты баштаардан алдын алтын эреже менен таанышып алалы. Бүгүнкү алтын эрежебизде сабакка активдүү катышабыз, убакытты туура пайдаланабыз, үйдө болуп тазалыкты сактайбыз, берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Эң жакшы балдар, карагылачы күндүн кандай жылмайганын. Келгиле, биз да жакындарыбызга жылмаюу тартуулоо менен бирге сабагыбызды баштайбыз. Биз өткөн сабакта балдар, силер менен карга менен карышкыр деген жомокту өткөнбүз, балдар. Эсиңерде барбы? Келгиле эске салып мага төмөнкү суроолорго жооп бергилечи анда. Карышкыр карганы кандай амал менен кармап алды? Карга карышкырдын оозунан кантип кутулду? Өзүн каргадан акылды сезген карышкыр кантип кейиди? Мынакей балдар, бул суроолорго жооп бергилечи ойлонуп. Эң жакшы балдар, эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы барон Мюнхгаузендин кештери деген теманы өтөбүз балдар. Сабактын максаты чыгарманын мазмуну боюнча түшүнөсүңөр, окуяларды элестүү айтып бере аласыңар, укмуштуу окуялар тууралуу ойлонуу менен тапкычтыкка, билгичтикке тарбияланасыңар. Аматсыңар балдар. Бул Распер Рудольф Эрих. Биздин барон Мюнхгаузендин кештери аттуу чыгармалардын автору. Анда мен силерге биринчи кешти окуп берейин. Мен бир жолу токойдон сымбаттуу бугуну жолуктурдум. Ошол кезде менин окчонтоюм бош эле. Өзүм болсо уучумдагы чиенин даамын татып бараткам. Тамашага батуу үчүн мылтыктын оозуна дарыга кошуп, чиенин сөөгүн салдым да бугуну мээлеп атып жибердим. Жаңырган үндөн улам бугу теңиз эле түшүп качып жөнөдү. Арадан 1 жыл, балким 2 жыл өттүбү, бир топ киши менен ошол токойдо болуп калдым. Анан баарынан кызыгы күтүүсүздөн баягы бугумду кезиктирсем болобу? Мен аны дароо тааныдым. Анткени мүйүздөрүнүн ортосунда менин бытырам тийген жерде бийиктиги 1,5 саржандай келген чие дарагы өсүп чыгыптыр. Бир аттуу менен бугуну жыктым да дароо этке, анан мөмөлүү чие дарагына ээ болдум. Андан аябай бышкан жана ширин чиени эч кимибиз жеп көрбөгөнүбүздү айта кетүүгө тийишмин. Мынакей балдар, бул барон Мюнхгаузендин биринчи кечи болуучу балдар. Буну бизге кыргызчага которуп берген Бексултан Асаналиев агайыбыз экен балдар. Окуя кызыктуу бекен балдар, силерге жактыбы? Келгиле анда, ушул жерде мына суроолорго жооп бергилечи мага. Барон токойдо кандай окуяга туш болуптур? Бугунун так маңдайына чие кандайча өсүп чыгыптыр? Бул укмуштуу окуяга ишенүүгө болобу? Эмне үчүн? Мынакей балдар, ушул суроолорго жооп берүү менен анда биз экинчи окуянын кечтерин угабыз. Менин азыркы бейпил жашоомду эжаккы өткөн, мисалы, түрктөрдүн колуна түшүп, султандын арыларын кайтарууга мажбур болгон учурум менен салыштырууга болобу? Эртең менен эрте арыларды талаа гүлдөрүнүн ширелерин соруучу шалбаага айдап, кечинде аларды кайрадан уюгуна киргизүүгө туура келчү. Бир жолу кеч кире баштаган кезде балекет басып, бир ары жетпегенин билдим. Аны издеп жүрүп мындай бир көрүнүшкө туш болдум. 2 аюу менин арыма кескелишип, анын ичин жарып, жыйнаган балына ээ болуу үчүн ага кол салышты. Албетте, жанымда султандын сакчылары алып жүрүүчү кичинекей күмүш балтадан бөлөк курал жарагым жок болчу. Коркуп кеттим да кичинекей балта менен аюуларды уруп калдым. Өтө бийик ырыткандыктан балта орок түспөлү айдын четине барып илинип калды. Ошол замат абдан бийик өскөн түрк буурчагын эстей калганым жакшы болду. Буурчактын сабагы менен оңой эле айдын четине жеттим. Бирок бул жаркыраган мейкиндиктен балтамды табуу оңойго турган жок. Ошентсе да акыры аны алтын түстүү самандын ичинен таптым. Кандай чыксам ошондой жол менен төмөн түшмөкчү болгонумда
буурчактын сабагы куурап калганын жана төмөн түшүүгө жарабай турганына көзүм жетти. Бул жолу да демедегидей эле ойлоп тапкычтыгым мага жардам берди. Самандан жип эчтим да аны айдын мүйүзүнө бекитип төмөн түшө баштадым. Жип бүткөндө анын жогору жагын балта менен кыя чаап төмөн жакка байладым. Улам ошентип отуруп жерге бир кыйла жакындадым. Акыры жип жарабай калды да жерге учуп түштүм. Аябай катуу тийгендиктен мен түшкөн жерде тереңдиги 10 саржандай келген чуңкур пайда болду. Жөрмөлөп андан чыгуу үчүн тырмактарым менен жерди казып, тепкичтерди жасадым. Ошентсе да кичинекей күмүш балтамды айдан оңой эле чыгарып алып, эч зыянсыз өзүмдүн билдеттериме кириштим. Мынакей балдар, экинчи окуя дагы кызыктуу бекен балдар. Эмесе силер менен жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Барон деген даражалуу адам дегенди. 1,5 саржан деген 2,5 метр өлчөм дегенди. Ал эми жип эчтим деген жип жасадым деген маанини түшүндүрөт экен балдар. Бул укмуштуу окуялар силерге жактыбы балдар? Туура, абдан жаккан болсо керек. Эмесе балдар, төмөнкү суроолорго жооп бергилечи. Барон арыларды кантип кайтарчу экен? Анын бир арысына 2 ай эмне үчүн кантип кол салыптыр? Айдын четине илинип калган балтасын барон кантип алыптыр? Айдан жерге ал кантип түшүптүр? Барон Мюнхгаузендин укмуштуу окуяларынын кайсынысы силерге өзгөчө жакты? Эмне үчүн? Мынакей балдар, силер мага бул суроолорго жооп бергилечи. Азаматсыңар, мен силерден абдан туура жоопторду күтөмүн. Эмесе сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.